Tamam mı? Yaşa bir şey. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Ошкор YouTube каналынын жамааты, биздин жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандездер. Биз бүгүн оокаттабыз. Тактап айтканда Токтомат Зулпуев айыл өкмөтүндө турабыз. Токтомат Зулпуев айыл өкмөтүнөн жакшы келишкен ат Кудурет Таксырдан жакшы ат чыгат экен, сиздерге маалыматын алып жеткирип өтөбүз. Андыктан экрандан алыстабай ат баккан чабандездерге, саяпкер балдарга сиздерден бармакты бийик көтөрүп лайк басып коюңуздар. Кудурет маалыматты берет. Анда эмесе биз чыгарылышыбызды баштадык. Алыстабай байкап туруңуздар. Мына ынтылып турган ат окшойт жаныбар. Кудурет, ассаламу алейкум Таксыр. Алейкум. Осылайга тынсызбы? Кандай, десол жакшыбы? Саламат. Тынсызбы? Күчтүү ат чыгат окшойт бул чыгарылышта жаныбар. Чыгарылыш ака өзгөчө болот Кудахана. Бул ордунда тура албай аткан ат. Бул ака сапсын. Ойноктогон ат. Сапсын. Токтотем бир нерсе кылып. Тынсыз бураса ака. Тынч, иштер жакшыбы Кудурет? Эй жаным. Эми кичине маалыматты берчи аттар тууралуу. Будан бир жума мурда келип бир бурул ат генерал деп тартып кеттик эле, ошол ат эмне болду, ошолор тууралуу кичине көрүүчүлөргө айт. Ака генерал сатылып кетти, Тажикстанга кетти бурул. Генерал Тажикстанга кетти. Ошол күнү эле сатып өзү Россияда иштеткен, алган балачы. Ака деп акчасын сразу мелкекче кылып которуп берди. Нормальный пулга сатылды. Анан атты алгандан кийин ака действительно атты күчтүү сатат экенсиз, ат жакшы ат экен. Үйүнөн адам үзүлбөй калды келгенден бери тамашага. $1000, $1,500 пайда берип атышат. Саткым жок дедилер, $1000 пайдасына сата турган ат эмес дедим да. Кудайга шүр эч бирөө ат алып үйгөн эмес да, раст экен. Билесиз, күчтүү аттар чыгат. Бул дагы сыны келишкен, мойну мындай өзү узун ат экен, Ооба, бул ака. Эми Саңыз ака, сәжүн күлгө. бурул кетти. Бул кандай ат болду? Эми бул ат тууралуу маалыматты берчи өзүң көрүүчүлөргө. Өзүнүн Карабайыр. Карабайыр кыргыз жылкысы. Токтотчу, мындай секин. Путу колу тазабы? Мүчөлөрүн тартайлы. Сооруларыны. Анан неме бул пайпактарды эмнеге тагып коёт дегендерге ответ. Буну пут колу мындай кармаганга жоош, такага жоош деген мааниде ака. Пайпактарды тагып, ленталар таккан себеби ошол. Колго жоош деген түшүндүрөт. Житкүнүп турат экен ат ынтылып. Ака, сапсын. Кой бер дейт. Нормальный бала отурбосок. Аттын бою канча чыгат бою? Агам кичине семиз. Бою канча чыгат? 60 плюс. 60тан жогору. Ооба, 65ке чыгат бу калса. Бул каердин аты эми? Бул ака түгү Баткендики. Баткендики түгү. Баткенден келген. Баткендиктерден билесиз, күчтүү тарбия кылат. Бирок атты адамды тарбия кылат. Ушундай ат бекен бул, Ооба. Адамды жолго салып, адамды тарбия кылат экен да. Дая. Буну эми кыла турган иши кичине суутуш керек экен. Суутуш керекпи? Турган ат. Бул көккө чыкканбы же куугазык эле турган атпы? Куугазыкта турган экен. Куугазыкта турганбы? Куугазыкта турган. Бирок яман жеңил экен. Өзүнүн кыргыз жылкылар билесиз го. Така жок экен аркада. Такасы мына бирөөсү бар экен. Бирөөсү түшүп калды. Үчөөсүндө бар. Бирөөсүндө түшүп калды. Артында экөөндө тең жок. Экөөндө түшүп калды. Артында жок экен така. Алдында бар экен. Артыңкы эки туягак экен жаныбар. Ооба. Эми буну ака хайванат коюп койдум. кайманат коюлду. Ооба. Хайванат ака мен атты аректерине карап коем да. Буга мерс деп коюп койдум. Мерс. Себеп дегенде мерс мындай катып келип атканда эми 90да бурулат го. Сразу. Булам бурулганда повороттары гидравлика ака. Повороттору күчтүүбү? Сапсым ака, адамды үйрөтөт ака. Аттын жеңилдиги кандай анан? Жеңилдиги азыр бир 20-30 метр кичине колдон келишинче жүгүртүп көрсөтүп беребиз. Колго жооштугу кандай ат? Жооштугу сапсым жоош ака. Улактарга салынган мекен, чабылган мекен кандай? Бар деп болдум ака, улактары бар. Улактары бар. Ооба. Ат уят кылбай барган жерине Кудай кааласа. Жок, Кудай кааласа алган адам. Чоңчу ат саттым ака, баары эле рахмат деп чалып атышат. Нага шүгүр. Баары аттарга караганда булам күчтүү. Өзүнчө күчтүү. Күчтүү ат. Күчтүү ат ака. Жаман нерсе чыгарбайм, билесиз го. Аттын несин көрсөтөбүз эми көрүүчүлөргө? Аттын кичине кымын аракетин көрсөтөбүз ака. Кыймыл аракетин, кичине поворотторун көрбөйлүбү анда? Болду ака. Мына атты эми байкап бизден алыстабай туруңуздар, көрсөтүп берем деди. Ордунан мурбайсыңбы, ордунан?
Жылуулап кой. Болду эми көп кыйнабаа ат турган болсо. Гидралка. Мерс кайман аттында. О. Ат азыр сууту келгенби же келе элекпи? Мында тердеп турат да. Келди. Анда көп кыйнабай эле кой. Келген адам келип көрсө болот атта. Келип минип көргөн адам уурайт ака жөнүндө. Эми Кудурет таксыр баасына токтолбой эле аттым. Баасы канча экен? Баасын ака. Эми элдер айтат да. Эмне бул кээ бирде кымбат койтасың, кээ бирде арзан койтасың депти. Жөндүрөөк алсам ака жөндүрөөк коём. Кымбатыраак алсам кичине кымбатыраак коём да, өзүнө карап. Келишине карап. Келишине карап коём ака. Бул өзү жакшы, негизи жакшы ат. Акчага зарык койгон деген айтып деп эле сатты, өзүнүн энчи аты экен. Муну ака жакыны болору 3,5 миң. $3500. $3500. Доставка бар. Доставка бардык жака доставка болот. Иншалла. Байланыш номерлерди айтып өтсөң. 71 менен ака. +996 771 менен 77 30 номери менен байланыша бересиздер. Атты колдон чыгарбаңыздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насып кылган болсун деп атты көрүп турасыздар өзүңүздөр. Эми Кудурет таксыр. Атты кой бербегениңин себеби дагы эми сууту келе элек деген ошол да. Ака шапшын деңги бул пружина ака. Сууту келе элек. Сууту келе элек. Көп узак чабылбайт. Болгон ушул азыр. Уже көрүнүп атса керек, уже сепкелер уже билет кандай экенин уже. Болду эми өзүң туруп калды деп айттың, маалыматты. Туруп калган атты эми кыйнабай элем. Мынакей биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Сиздерден лайк, бизден жаңы чыгарылыштар. Кыргыз жылкысын колдон чыгарбаңыздар. Мына Кудурет таксырда Зулпуев айыл өкмөтүндө. Саламатта калыңыздар.